Акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Бул мамлекетте Бүгүнкү күндө мисалы бар да ушундай кишилер. Ооба, бул каза болгондо эме Чаткалдын прокурору. Дагы бар Жанузаков Бакирдин Мусаевичтин үй бүлөсүндө турат. Бир эле киши же дагы барбы? бир прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушундай жазылган 20 оклад төлөнөт. Жок, ошону эсептелет, 20 жылдыгын эсептегенде ошончо болуп калабы? Ооба, 20 жылдыкта ошо 21 миллион. Мамлекеттин казынасына да баракелде. Биз мамлекет мектепке 5 миллион ала албай атабыз, тиги таппайчы ошол. Тияка чоюп, бияка чоюп дегендей. Мамлекеттикин эмес бул, элдин акчасы бул акчачы. Бюджеттин акчасы элдин акчасы да. Айтпайын десең, ичим күйөт. Айтпай койсом дагы болбойт деген сөздөн айлан кетет да ушундайчы. Өзү прокуратура менен сот органдарыныкы чересчур эле өздөрүнө мыйзамды тууралап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Эми чындыгында прокурорлордун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи. Эсен аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Бирок мынал жерден туура эмес жактары көп да. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Пенсияга чыккан үчүн. Ага чейинкиси өзүнчө. Анан кийин пенсияга чыкса дагы эми укмуш пенсияга чыгат. Айтсаң жаман көрүнөсүң, бала каласың дагы. Айтып коюпчу. Анан кийин жепчиштар деген атка депутаттар конот, бечерелер жебеген самсага пул төлөшүп, укпаган сөзүбүз калбайт чындыгындачы. Колдой турган болсо колдош керек дагы, буга тез аранын ичинде мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек да. Мындай нерсени болбойт. Мисалы үчүн жана пенсияга чыккан дагы соттордуку 800 миң аласыңар силер пенсияга чыккандар, Үмүт айым. Пенсияга чыккан 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыкты алып туруп анан пенсияга чыгат экен. Карасаңар 800. Алар досрочно чыкканда жана пенсиялык возрастта жана 63 жашка жетпей услуглетке чыккандар. Услуглетке чыккандар 800 миң акча алабы? Анысын эсептешке ар биринин өзүнүн акылатына жараша болот. 1 жылдык. Жөндөн жөн ошондой акча алып берет экен бюджеттенчи.